чыгыңыздар, барыңыздар. Барын фиксиртетке, барын ким Бөрүбаев. Барын түшүнүк ката алып, барын акты түзүп бергиле. Кете бергиле барын. Бул жолку коллегияга кечигип келгендер катыша алган жок. Президенттин Олбастагы өкүлү кечиккендерди залдан чыгарып салды. Пробка деп шылтоо эмес да бул. 5 минут макул, 10 минут макул. Пробка деп антип уят да шылтоо кылып. Азыр ошол жерден автовокзалдан жөө келсеңер, бул жерге 20 минутта келесиңер. Жарым саат мурун чыксаңар, 10 минут мурун бул жерге келесиңер. Башкалар пробкага такалбай келет да анан ошолор такалып калат. Келбеген жетекчилер боюнча Эркен Садырбекович. Барды боюнча азыр тактап туруп мага маалымат бериңиз. Түшүнүк катарын алыңыз. Карайлы бул боюнча тартип болуш керек. Облус башчысынын мындай кадамынан соң залда телефон караган киши да болгон жок. Жасалып жаткан баяндамага катышуучулардын көңүлү кунт эле түштү. Маалым болгондой, облус аймагындагы 468 мектептердин утурумдук ремонтун жүргүзүүгө республикалык бюджеттен 19 миллион сомдон ашуун, ал эми жергиликтүү бюджеттен 6 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнүп берилип, ремонт иштери жасалды. Жумушчу топ тарабынан жеринде текшерүү мезгилинде жалпы билим берүүчү мектептердин жаңы окуу жылына карата утурумдук ремонт иштери мурунку окуу жылдарына салыштырмалуу сапаты жогорулгандыгы байкалды. Мектептердин класс бөлмөлөрүнүн, коридорлорунун, спорт залдарынын, ашканалардын утурумдук ремонт иштери бардык райондордо жана шаарларда жаңы окуу жылына карата даярдыктар жакшы көрүлгөн. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражатынын жетишсиздигине карабастан, жергиликтүү бюджеттин жана демеушүлөрдүн жардамы менен жүргүзүлгөн. Ушул тапта облуста 17 мектепте капиталдык ремонт иштери жүрүүдө. Анын ичинен 11 мамлекеттен, 1 мектеп жергиликтүү бюджеттен, 3 облустун райондун өнүктүрүү фондунун, 2 эл аралык уюмдардын эсебинен жасалууда. 48 мектептин курулушу жүрүп жатат. Жаңы окуу жылында облус боюнча 17 мектеп пайдаланууга берилет. Облус боюнча 48 мектептин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 34 мектеп республикалык бюджеттен, 2 мектеп жергиликтүү бюджеттен, 7 мектеп эл аралык уюмдардан, 5 мектеп облустун райондук өнүктүрүү фондунан, республикалык бюджеттен 34 мектеп. Коллегияда билим берүү мекемелеринин даярдыгы боюнча кемчилдиктер да айтылды. Жаңы окуу жылына саналуу гана күндөр калса да, ушул күнгө чейин утурумдук ремонт иштери жасалбаган мектептер бар. Окуучулардын өмүрүнө кооптулук жараткан жагдайлар орун алган. Сиздерге дагы ошол эле тапшырма, ошол мектептин даярдыгы, тазалыгы бүт бардыгына сиздер жооп бересиздер. Эгерде бир жери туура эмес болуп, же суусу чыкпай калып, же болбосо ремонту жакшы болбой калып, же балдар батпай калып, ушундай бир проблема жарала турган болсо, сиздер жооп бересиздер. Сиздер бүт чарбалык жумуштарына. Анан билим сапаты боюнча гароно районо силер жооп бересиңер, мектептин директорлору. Эгер билим сапатын жакшырта албай турган болсоңор, анда иштебей эле койгула анда. Анда бизди аркага тартпагыла анда. Мына мен азыр ушундай тапшырма коюп атам. Чарбачылык иштерден силер аткарбай эле койгула. Ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилери кылсын ошону. Мындан сырткары мугалимдердин жетишсиздиги, билим уяларын китеп менен камсыздоо, интернетке туташтыруу сыяктуу көйгөйлөр бар. Жыйындын соңунда кетирилген кемчиликтерди жоюу, күз-кыш мезгилине карата даярдыктарды көрүү боюнча тапшырмалар берилди. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.